Пайгамбарыбыз 7-күнү Абдул-Мутталиб чоң атасы атын коет. Ат койгон кезде бардык Курайштарын чакырып уруусун, анан кийин салтанаттуу бир тоюн берет. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга мен мунун атын Мухаммад деген ат койдум деген. Ошондо жанындагы бардыгы тең, сиз мындай атты каяктан тамдадыңыз? Буга чейин мындай атты эч ким койгон эмес деди. Ошондо Абдул-Мутталиб өзүнүн бир түшүн айтып берди. Мен түш көрсөм, менин омурткамдан бир чынжыр алынып, ушул чынжырдын узундугу бул жактан күн чыгыштан бул жака күн батышка чейин созулду. Өйдөгү асмандан жерге чейин созулду деди. Ушул чынжыр анан айланып туруп дарак айланды. Ушул дарактын ар бир жалбырактан ушундай нур чыкты. Ушул нуру күнүн нурунун дагы нурлураак эктеди. Анан кийин түш чоруган айтты. Бул демек Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам келди. Пайгамбардын артынан бул кыяматка чейин күн чыгыштан батышка чейин адамдар ээрчейт. Пайгамбардын аты көтөрүлөт. Азыр дүйнө жүзүндө ва ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах азан болуп атат. Күбөлүк берем, Мухаммад пайгамбар Аллахтын элчиси. Пайгамбардын даражасын, пайгамбардын атын варафана алака зикрок. Эй Мухаммад, сенин атыңды биз көтөрүп койдук дейт. Канчалык дүйнө жүзүндө миллион, миллиард адамдардын жүрөгүндө пайгамбарга болгон сүйүү бар. Пайгамбарды артан ээрчим деген бар. Пайгамбардын жашоосу менен жашагандар. Пайгамбардын артан ээрчигендер, пайгамбардын даражасын, пайгамбардын атын Аллах көтөрүп койгон. Дүйнөдө аты Мухаммад, акыретте анын аты Ахмад. Пайгамбарыбыздын даражасын Аллах көтөрдү. Ал эми асманда жердеги периштелер пайгамбарды даңазалайт. Аллах Таала Кур'ани Каримде айтат: Я юхалладина аману соллу алейхи ва саллиму таслима. Эй иман келтиргендер, силер пайгамбарга салам салават айткыла. Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби. Жада калса Аллах өзү жана периштелер пайгамбарга салам салават айтышат деди. Пайгамбардын даражасын Аллах субханаху ва таала көтөрүп койду.